2020 жылдын февраль айында бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму коронавирус менен байланышкан жалган маалыматтык эпидемия деп атаган. Ал менен күрөшүүгө да үндөгөн эле. Кыргызстандык факт-чекерлер тобу да четке калбай илдетке байланышкан 300дөн ашуун билдирүүнү текшерүүгө жетишкен. Факт-чек KG 2020 жылда эң көп тараган фейктердин түрмөгүн даярдады. Былтыркы жазда коронавирусту ойлоп тапкан адам камакка алынды деген маалымат дүйнө жүзүнө желдей тараган эле. Бирок бул жөн гана фейк экени аныкталган. New York Times басылмасы Билл Гейтске байланышкан жалган маалымат коронавирус тууралуу эң көп фейктердин катарында деп белгилеген эле. Панфилов паркында дезинфекциядан соң көгүчкөндөр кырылды. Мындай маалымат социалдык тармактарда кеңири жайылды. Бирок текшере келгенде көгүчкөндөрдүн сүрөтү Бишкекте эмес, Алматыда тартылган экен. Жергиликтүү бийликтин айтымында куштар ачарчылыктан кырылып калган. Июль айында массалык маалымдоо каражаттарында Бишкектеги оорукана өлүктөргө толуп кеткени тууралуу маалымат пайда болгон. Биз бул маалыматты текшерип көрүп, тасма Кыргызстанда эмес, Казакстанда тартылганын аныктаганбыз. Демек, бул маалыматта фейктердин катарын толуктаган. Түн жамынып алып бизди ууландырууда деген маалыматтагы былтыр эл оозуна байма-бай айтылып келген. Бул тасма Кыргызстанда эмес, коңшу Казакстанда тартылган экен. Анда ууландыруу адамдарга карата болбогону далилденген. Алматы шаарынын мэриясы бул иш-чараны бак-дарактарды зыяндуу курт-кумурскалардан сактап калуу аракети деп түшүндүргөн. Пандемия маалында дүйнө жүзү боюнча 5G технологиясына ишенбөөчүлүк күчөгөн. Ал тууралуу жалган маалыматтар Кыргызстанды айланып өткөн эмес. Бирок бийлик өкүлдөрү менен уюлдук компаниялар 5G технологиясы Кыргызстанга келе элек деп бир нече ирет белгилеген. Коронавирусту жайылткан вертолет тууралуу маалымат Facebook'та желдей тараган. Колдонуучулар аны менен 476 жолу бөлүшүп жиберген эле. Чынында вертолеттун бул сүрөтү пандемияга тиешеси жок. Ал 2016 жылы Карелияда сууга чөккөн балдарды издөө учурунда тартылган эле. Пневмонияны хижама ыкмасы менен дарылоону жарнама кылган тасма социалдык тармактарда кеңири тараган. Бирок салттуу медицина бул ыкманы туура көрбөйт жана натыйжасыз деп белгилейт. Илдет күч алып турган мезгилде колдонуучулар иттин этинен жасалган шорпонун жана иттин майынын дарылык касиети тууралуу көп жаза баштаган. Ал эми саламаттык сактоо министрлигинин башкы пульмонологу бул маалыматты четке каккан эле. Не помогает. Собачий жир и так далее, все остальное не помогает. Белгисиз адамдар ууланган маска таратып, андан соң элди талап тоноп атат деген маалымат WhatsApp мессенджеринде тараган. Биз бул билдирүүнү текшерип, аны фейк экенин аныктаган элек. Анан калса жалган маалыматты башка өлкөлөрдөгү бийлик эбак төгүндөп койгон экен. 2020 жылдын аягында белгисиз адам маскадан суу өтпөгөнүн айтып, видео тараткан. Суу өтпөгөн соң маска кычкылтекти да өткөрбөйт. Демек, адам көмүр кычкыл газына ууланат деген бүтүм чыгарган эле. Бирок маскалардын сууну өткөрбөгөн касиети анын сапатты жана натыйжалуулугунан кабар берет жана дем алуудагы вентиляцияга залакасын тийгизбээрин аныктап чыккан элек. Өзүңүзгө кам көрүңүз, маска кийиңиз жана алданбаңыз. Сизди терең урматтоо менен Факт-чек KG.